Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabin akhirah. Пайғамбарымыздың дуасы. Жатташыңыз керек. Арабчасын жаттаңыз. Жоқ bu, қырғызшасын деле жаттаңыз. Мейлі қырғызшасын жаттап тұрып ушу дуаны қылыңыз. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, чырайлы қыл менің işlerimдin akıbetin, жыйынтыгын, результатын, акырын fil umuri kulliha degени бардық işlerimde. Мындай дегенде, я Алладан сурап атасың, я Алла, мен кандай гана иш баштабайын, кандай гана иш кылып атпайын, ушун акырын чырайлуу кыл. Не кылып атабыз? Ар бир ишимдин акырын чырайлуу кыл. Ар бир ишимдин акыбетин жакшылуу кыл, я Алла. Ва ажирна, мени сактагын, мен хизет дуния, дүниенин кордугунан, шермендечилигинен, ва адабил ахира, ахиреттин азабынан сактагын деген. Дуа кылабызбы иншалла? Аллахым кабыл кылсын. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Men bir tuğan baykem saparga çıktı ele Amerikaga. Atı Urmat. Men dağı Kuda kalasa orozadan keyin Европаға кететелем. Esen aman barıp iştep gelem. Dua kılıp koyuyorsunuz bu. Allah'ım özü koldaсын. Oğurup dağı jattı meni. Allah'ım şifa versin. Çet memleketke ketotkanlarga kıska iki söz жолдомо. Европа, Amerika günönün океаны. Günönün океанына кетип атасыз. Жок дебейбиз. Ошого жараша бул жактан бекем даярдык кылып алыңыз. Эптеп эле баягы Кудай сактасын, динин сатып, мамлекетин сатып, элин сатып, намысын сатып акча тапкан ал акча арам акча. Өткөндө да мен айтканмын ушундай өкүнө турганы анча-мынча ошол Америка деп атат, эми кыскасы киргизбейт экен да, не деш керек экен? Мен куугунтуктап, мага жашоо бербей, мынандай болду, тигиндей болду деп барып сатыш керек экен да. Бул жакты жамандаш керек экен да. О, азамат деп ана пешенеңен өптүр киргизип койду. Кээ бирлер болсо динин сатып, башка эмне дейт? Башка жакта баягы сектанттар толтура. Ошолорго конференцияга кетип атам, мындай кылсам виза сразу берет экен да. Имандан ажырап каласың менен. Андай кылба. Кудайга шүгүр. Кыргызстанда ким ачка калды? Аз адамдар зекетин бергенге киши таппай жүрөт. Кудайга шүгүр, алхамдулилля. Жок дебейбиз, бирок баягындай. Барып келиңиз. Аң сезим өсөт, маданият өсөт, жашоого бекемделесиз. Бул жагынан. Бирок намаз бекем болсун. Намазды бекем, зикир бекем, дуа бекем. Ал жерде жарым жылаңаштар толтура. Иманды сактаңыз. Арамга баспаңыз. Көрүнгөн менен тиякпай ичкен, чеккен алды толтура аякта. Ошон үчүн иншалла мыналардан сактанып, бул жактан алхамдулилля зикирди, намазыңызга бекем барып алсаңыз, чөгүп кетишиңизге коркунучу бар да. Океанга чөккөн чыгабы, чыкпайбы? Аллахым бирок жардам берсин иншалла. Кудай калса, Алла жердин жакшылыгын алып келиң. Жакшылыгын алып келиң. Өнөрдү үйрөнүп келиң. Соданы үйрөнүп келиң. Дыйканчылыкты үйрөнүп келиң. Чындыкты үйрөнүп, жакшыларын үйрөнүп келиң. Арамына вообще көз салбаң. Бирок үйдү унутпаң, мекенди унутпаң, бизди унутпаң. Баарыбызды. Туурабы? Ийгиликке жетүү үчүн 5 кеңеш бериңизчи. Кандай кеңеш берейин эми? Мына баятан бери кеңеш болду да? Болду. Васфазадан жаман пикирлерден, күмөндөн кантип кутулса болот? Эң жакшысы зикир менен алек болуң. Болду. Оңой эле кутуласыз. Assalamu alaikum. Азыркы учурда жолдошум үйдө отуруп түшүнбөстүктөр көп болуп жатат. Акырындап намаздарыбызга тоскоол болуп, Курандагы окутпай жатат. Намаз окубагыла деп айта берет. Жолдошума итаат кылам деп каршы чыга албайм. 8 балабыз бар. Квартирада турабыз. Эмне кылсак болот? Аллаху акбар. Эми ал вообще шүгүр кылыш керек да. Ушундай имандуу аялды 8 төрөп бергенден аялды каяктан табат бул алмаштырылбай турган нерсе да Азыр эле мен айтып бердим го ал. Миллиард долларга алмашылбайт да анда. Имандуу аял миллиард долларга алмашылбайт. Мен сага миллиард доллар берейин, аялың талак кылса чекеден чыгарчы. Дүйнөнүн кулдары. Имандуу аял алмашылбайт.
Жок. Экинчиси мындан эми Куранды окутпай жатат дейт, намаз окуп алат дейт, андай кылбасын. Канча эркек аялын намаз окута албай, үйүнө отургуза албай атат, эшикке чыгып каалагандай жерде жүрөт, каалагандай тамак жеп, каалагандай бала чакасын карата албай атат. Аллахым жардам берсин, 8 баланын өмүрүн, ден соолугун берсин, рызкысын берсин. Андай кылбаш керек. Ого кандай кылыш керек? Хикмат менен үйдө таалим. Өзүнүн ибадаты жетиштүү эмес, кичине даават, кичине таалим кылып аракет кылган. Жакында уулду болдук эле. Эртең больницадан чыгат элек. Мен уулумдун атын Мухаммад коем деп ниет кылып төлгө тарттым дейби? Төлгө тартып, кайным болсо Осмон деп жатат. Жардам сурайын дегем сиздерден. Төлгө полго тартпаш керек болот. Мухаммад пайгамбар деп, алхамдулилля, эң жакшы ат Мухаммад алейхиссалам, кое бериңиз. Салам алейкум, ширк көп кылчу болдум. Өзүм деле кылбаганга аракет кылам. Бирок болуп кетет. Кылып аткан нерсемде ширк болуп кетсе, аны жоготмоюн, кечирилбей калчудай болуп жатат. Ширк күнөөсү кечирилиш үчүн эмне кылуу керек? Тооба. Күнөөнү таштаң, чын жүрөктөн тооба кылың. Алла Тааладан мындай кечирим сураңыз. Я Алла, билген күнөөлөрүмдөн, билбеген күнөөлөрүмдөн кечирим сурайм де. Саңа ширк кылып коюудан пана тилеймин де. Аллахым мени ширктен сактагын, капырлыктан сактагын, жакырлыктан сактагын, кабырдын азабынан сактагын, дозоктун отунан сактагын деп дуа кылыңыз. Устаз, менин атам өтө катуу ооруп өттү. Үзүлүп жатканда баарыбыз жанында турдук. Үзүлгөндө үйдөгүлөрдүн баары кыйкырып ыйлап жатышты. Мен да ыйладым. Үн сөзүм жок. Жөн гана көзүмдөн жаш токтобой агып жатты. İçimden Allah'tan atamdın bilip bilbey kılgan günölerin keçirilişin, canın jannattan beyiştin törünen orun berişin tınbay tilenip ыйлап жаттым. Ошол кезде atamdın bir tuğandarı sen atаңды сыйлабайсың, калп эле ыйлап жатасың, үнүңү чыгарбай деп жаман көрүштү. Кимибиздики туура? Мен ошентип ыйлаганым туурабы же үн чыгарып ыйлашым керек беле? Dinde tuğanlar жасалма жок. Кээде ушундай мындай кылып кайгырып каласың. Жасалма болуп ыйлап өкүрүшөт да. Кошок айтуу бар, угуп алыңыз. Бирок аша чаппаңыз. Ыйлоо бар. Бирок жасалма ыйлабаңыз. Деди калп эле жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баласы Ибрахим өткөндө көзүнөн жаш тамчылап атканда сахабалар келип сурады. Я Расулалла, сиз бизди өзүңүздү тыят белеңиз. Сиз ыйлап атасыз го деп. Пайгамбарыбыз эмне деди? Жүрөк кайгырат, көздөн жаш чыгат. Мен силерди тыйганым кандайдан? Алланын тагдырына нааразы болуп, чаш жулуп, бетин тырмап, көйнөгүн айрып, эсинен кетип, өкүрүп, бакырып, мынандайдан тыйганмын деген. Атакымда чыныгы ыйлаган ушундай болот. Жүрөк кайгырып, көздөн жаш чыккан. Ол жөнүндө бакырып, кыйкырып берип, анан калп эле ичинде бияктан андай болбойт ал. Ошон үчүн динибизде андай жасалма жок тугандар. Ошон үчүн иншалла албетте бир айта берсе ага кызыктырбайт ал. Ал сенин жүрөгүңдө ким үчүн ыйлап атканын каяктан билсин ал? Же узиси барбы биле турган? Ассаламу алейкум, менин күйөөм жок, бирок мен аялы бар киши менен нике кыйдыргам. Ошол күнөө эмеспи? Күйөөңөр жок болсо, никеңер жок болсо, аялы бар киши менен нике кыйдырсаңар, нике туура болсо, эч кандай күнөө жок. Эмне күнөө болот? Эч кандай күнөө жок. Устаз, орозодо оозум жабык, бирок тиш жууса болобу? Орозом бузулуп кетпейби? Жок, тиш жууган болот тугандар. Эстегенде буда кошумча айтып коелу. Паста щетка менен паста бар го, макру болуп калат. Орозо учурунда жууган. Анан көрүп, ооз жаап атканда акыркы суу тамакты ичип бүттүңүз го? 5 минут калды. Жакшылап паста щетка менен жууп коюңуз. Жетиштүү мынанда. Мисвак колдонсо эчтеке болбойт. Не болот экен? Күндүзү мисвак кылып, этияттап колдонуңуз. Анан кээде эми жагымсыз жыт чыгып калат. Адам ачка жүргөндөн кийинчи. Ага кыжалат болбоң. Ал жагымсыз жыт бар го, Алланын алдында мисктен дагы жагымдуу. Пайгамбарыбыз айткан муну. Орозо туткан адамдын бош ашказанынан кээде жагымсыз жыт чыгып калат.
Алланын алдында ал эмнеден дагы жагымды экен? Мисктен дагы жагымды. Муса пайгамбар Тур тоосуна чыкканда, ороза кармаганда, Тауратты берип атканда, бир айчы. Анан кийин ошо жагымыз жытты деп кетирип койгон. Алла Таала давай онду еще плюс деп кой. Риаяттерден. Кошу да онду карма деп. Жагымсыз Алла Субхана ва Таала. Жөнөкөй жыт эмес Алла. Албетте иншалла азыркындай эрте менен, то есть ошо ооз жаап атканда мисвактарды колдонуп, мисалы күндүзү болуп кала турган болсо, мисалы үлгүрбөй калды, кээде ушундай болуп калды. Үлгүрбөй калып калды. Анда иншалла пастасы жок эле щетка менен мейли. Бирок этияттаңыз бизде алкымдан чачырандысы өтүп кетпесин. Устаз, орозодо кандай тамак жеш керек? Ой, адал тамак жеш керек, жаккан тамак жеш керек. Азыраак тамак жеш керек. Тура сура бер да, тура сура бер да. Азыраак жеш керек. Assalamu alaikum, кандайсыздар? Жакшы. Менин жашым 15 жаштамын. Мектеп окуучу кыздарга хижаб кийген кыздарга насаат айтып коюңуздарчы. Азыр оронгон кыздар деле сөгүнүп жатышат. Чыныгы муслималарга шек келтирип жатышат. Оронгондон кийин жакшы жүрүш керек го. Азыр ушундай кыздар көбөйүп жатышат. Жана эжелер хижабчан кыздар TikTok, Instagramга сүрөттөрүн чыгарып жатышат. Насаат айтып коюңуздарчы. Алла. Тура, машалла, күйөө айтып атат. Акыркы убагында ушундай көбөйүп кетти тасырлар. Кыз аял затында эркекте уяттын болуусу жакшы, аялда уяттын болуусу жакшыраак. Аял зат өзү сатыр. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала аял затын атын атаган эмес да. Бизде да ата бабаларда аялдын атын атаган эмес башында. Байбиче. Келиндер. Атын жашырып турган бар. Жоочун эркектергечи. Пананчанын апасы. Өзүн эмес, даже атын жашырып турган. Мына бизде кандай болуп келген. Бир нерсе болсо анан Арабстан, анан Пакистан ар нерсе. Кыргызстан эле ушундай болуп келген. Чөө биз кыргыз эли муртан, байыртан биз алхамдулилла. Мусулман, жоомарт, жөнөкөй, бизде өтө улуу баалуулуктар бар, Жөн эле бүгүн алхам жандандыр айтса, баягы эми адамдар болот. Ар кандай кыйшыкка барды кыйшык көрүнөт да. Андан капа болбош керек. Так, эмнени айтып аттык эле? Мына жергенче. Ошон үчүн мына кийим-пийимдерде мына кыздардын баарынан жакшы эмес ал. Өзүнүн сүрөтүн, өзүнүн рекламасын, видеосун. Жок. Абирлүү, уяттуу, ыймандуу кыздар мындай кылбайт. Ошо TikTok'у, Instagram'у, сүрөтү андайларга чыгарбайт. Өтө чоң күнөө. Канча эркек көрсө, ошончо күнөө жазыла берет да. Андай болбош керек. Алкогольный магазинде иштеп тапкан акча адал болобу? Түшүндүрө кетсеңиз чоң рахмат. Алкогольный намазында иштеп акча тапкан адал каяктан болсун? Аракты ичкен эле арам эмес. Ичирген эле арам эмес. Ташыган да, жасаган да, саткан да, сатып алган дагы, көтөргөн дагы, алып келген дагы бардыгы арам. Бардыгы бирдей арам, бирдей алат. Жамандыкка себепчи болуп атпайбы? Даратсыз парыз намаз окуса мечитте күнөө болобу? Жамаат менен. Өтө чоң күнөө болот. Атайлап даратсыз окуй турган болсо, ыймандан ажырап калуусунун коркунучу бар. Фукахалар айтат. Ошон үчүн андай кылбаш керек. Намаз бейиштин ачкычы, дарат намаздын ачкычы. Түшүнүктүбү? Ат-тухур, дарат бар го. Бул мифтахул жанна, мифтахус сала. Ас-сала мифтахул жанна. Демек даратсыз намаз өтпөйт. Дарат болуш керек. Устаз, мындай суроо азыр Instagram, TikTok'то жер титирегенде намазда туруп качкандар жөнүндө видеолор көбөйдү. Ушул тууралуу жакшы түшүндүрүп кетиңчи. Кээ бирлер жанды сактоо аманат десе, кээ бирлер намазда өлүү жакшы дешет. Рахмат. Туган, жан сактоо фарыз. Айна. Жо, ошол жерде мисалы намаз окуса жеттирип кетип турган болсо, намазды бузуп чыгып кетесиз. Түшүнүктүбү? Түшүнүктүбү? Карап туруңуз, бул жерде өлүмдүн коркунучу болуп атат. Динибизде эгерде
бир душман кармап алып, динсиз капыр кармап алып. Кудайды жок деп айт. Бирок жүрөктө Алла ла иляха иллаллах деп турат. Тили менен Кудай жок деп айтса, ошого уруксат берген Куранда. Шүтү, жанды сакташ үчүн уруксат бербейт дейсиңби? Кичине акыл болуш керек да. Аз-маз акыл болуш керек, акыл чайкаш керек да бу. Жер титиреп атса, оны отура бере. Сактап бала чакасын тияк бияктан эме кылсын. Түшүп келатса. Өрт келатса, ошо тура бере, өрт келсе келе берсин. Андай эмес, кичине качыш керек да, бу кандай бу. Кудайым берген акыл иштеш керек да. Ислам дининде шейит болуу бар го, ошол кылычтын алдына башын коюп берүү, ал шейит эмес ал. Кармашып атып өлүп калуу ушу шейит дейт. Түшүндүңүзбү? От келип калымда тура берген, жер титиреп атса да тура берген, ушу түшсүн эми ушу бетон түшүп кетсин деп. Кандай намазы сразу. Ассаламу алейкум, чыгып керек, качыш керек. Ошон үчүн бул нече талаштуу маселе эмес ал. Талаштуу маселе. Убакыт барбы? Узарып кетеби? Мен 5 маал намаз окуйм, жолдошум окубайт. Кээде каршы болот. Кечке эле намаз окуй бересиңби деп. Кышында күн кыска болуп, тез-тезден эле келип калат го. Анын үстүндө да убакыт батат, өтүп кетет, атат го негизи. Менде мындай суроо, менин күйөөм мага кийим алып бербейт. Өткөндө мен хижап кийейин, мага хижап алып берчи десем, энеңди баланча деп орусча, кыргызчалап сөгүп, хижап алып бергенге мен обязан эмесмин дейт. Мага акча бербеген себептен балдарым тигини муну жейим деп калганда, чөнтөгүнөн уурдап алам тамакка. Күнөө кылып атам. Алладан корком. Жолдошум жаман ойношторуна ойноп, күлгөнүнө кетирип акчасын жок кылат. Ла иляха иллаллах. Не деп айтасың буга туугандар? Кандай кылбаш керек? Пайгамбарыбыз айткан, үйлөндүңбү? Бул аял Алланын аманаты сенде деген. Аял сизде эмне экен? Бул сиздин кулуңуз эмес. Сиздин кулуңуз эмес. Сиздин иманыңызды сактай турган, урпаңызды уланта турган Алланын аманаты. Бул сизге эң улуу баалуулук. Ошон үчүн туугандар, иншалла карап туруп, жакшынакай наоборот элдер аз кээ бир эркектер кийгизе албай жүрөт го. Кийем деп атканда жакшынакай машалла жол салып койбойбу? Жолдошумдун чачын алсам болобу дейт. Болот. Эчтеке эмес. Аял киши жолдошуна талак десе эмне болот? Сураныч жооп бериңизчи. Аял киши жолдошуна талак десе эчтеке болбойт. Күнөө болот аялына. Ортодо нике бузулбайт, андай неме жок. Талак берүү эркектин укугу, акысы.